Ассаламу алейкум туугандар, канадаштар. Адаттагы элестер Мактасанча Корея. Мына дагы бүгүн буюрса өтө сонун, сочный, таптаза, сүттөй аппак портер таптык. 2021-12 ай, 2021-ге 22 жылкы 2.5 дизель типтроник автомат коробка, Евро 6 мотордо туугандар. Машина ни бети, ни крашеный, замена да жок. Машина өтө сонун жакшы каралып айдалыптыр туугандар. Караңыздар, машинанын тазалыгына. Эч кандай бир сарапиналар жок экен. Болгону ушу бамперинде кичине косяк бар экен. Могул жеринде көрдүңүздөрбү? Мелочь эле го дейм, ушул жеринде бар экен. Анан могул жеринде көрүп мындай кичине метне бар экен, могул эшиктин могул жеринде. Ошо экөөндө эле болгон. Калган жерлер бүт сүттөй туп-тунук мына. Таптаза туугандар. Арткы дөңгөлөктөрүн көрсөтөйүн. Мына машина чындыгында мачабинасы, арткы борттору. Арткы состоянияларын көрсөтөйүн. Мына 22-лерде билесиздер, запаска болбойт. Ички лиштердин тазалыгын караңыздар. Машина мощный состояние туугандар. $9200 туугандар. Кореяда баасы $9200. Рамаларын көрсөтөйүн мына. Таптаза капкара болуп турат мына. Зата виномери да өтө сонун болуп көрүнүп турат. Таза, чирик-мерик жок туугандар. Машина өтө живой состояниеде экен. Бул жагында пломбалар турат, родной полный мына. Так. 26-50 оригинал пломбада турат. Машинанын ичин ачканда мына караңыздарчы тазалыгына. Кожаный состояниясын караңыздарчы. Таптаза. Ичинде домкрат да бар экен, чаң сүргүчтөр да бар, заводской эмелер да турат. Машина буюрса жаңы келди. Состояниясы өтө $9200 туугандар. Кореяда баасы буга $1700 кошосуздар, Кыргызстанга жетип барышы. Оформление растаможканы өзүңүздөр кылып аласыздар туугандар. Оформлениеге $600 bir $800 кетет го дейм, $700-800 кетет. Растаможкасы кетет $1400 чыгат. 2021дики ички состояниялар, кожалар таза, жыртык эмес. Мына караңыздар. Машина пломбалар полный, болттор өзүнүкү. Бисмилля деп ачканда эле бул жерде стартный майнтфону турат. Подогрев сиденья, подогрев руля, подогрев самый эң керектүү функция ушулда портерде. Кышкысынча. Бисмилля деп машинаны отурганда эле ошо руль муздак болот, билесиздер. Муну басканда ысытат. Көчүктөр муздап калбаш үчүн муну басып коесуздар. Артта эгерде көчөгө токтотконуңуз болсо, кар жааган болсо тоңуп калат, билесиздер, күзгүлөрү. Муну басып коесуздар, болду туугандар. Кондиционер, печкасы как положено иштейт. Держатель полосасы да иштейт туугандар. Мына держатель полосасы, антизанос, USB бүт полный бар. Видеорегистратор да бар экен. Бул жерде хайпес эмеси бар экен, хайпес. Ошо туугандар, мына панелдерин көрүп турасыздар. Арткы частьтеринде бир сыйра көрсөтөйүн. Машина таптаза туугандар. Оригинал пробегин көрсөтүп коеюн. 156 000 оригинал пробег туугандар. Машина. Коробкасына. Туугандар, коробкасы жакшы экен. Типтроника. Коробка жакшы. Подогревди өчүрүп коеюн. 156 000. Машинада эч кандай ошибка жок мына. Машинанын болушунча басып атабыз. Видеорегистратор иштеп турат. Өтө сонун туугандар, өтө сонун жакшы ба. Таза машинеге таза жакшы сонун баа коюлду. 22 туугандар почти 12 ай. Кореяда баасы $9200. Дагы бир сыр айтайын туугандар. Ким ушул портерге кызыккандар болсо, чалыңыздар, жазыңыздар. Буюрса биз Түштүк Кореядабыз. Силерге ушундай жакшы портерлерди таап бергенге аракет кылабыз. Биздин YouTube баракчага жазылып, подписка кылып коюңуздар. Ошол жерде Кореядан силерге ушундай жакшы портерлерди обзор кылып силерге чыгарып турабыз иншалла.